Өткөн күндү эске салат сүрөттөр, өксүбөстөн күлүп жайнап күн өткөр. Оорудан биз дайым оолак бололу, ойго батып оорубасын жүрөктөр. Кубанычтуу уланса экен өмүрлөр, колдон келсе бейиштин да төрүнгөр. Жакшы сөздөр жан дүйнөңдү тазалайт, жапа чегип оорубасын көңүлдөр. Козголсунчу махабат деп сезимдер, күндөр болсун бак аралап сейилдер. Элибизде болуп турат барчылык, эң башкысы бузулбасын бейилдер. Мен Нурсултан Жайлабай уулу 1992 жылы 15 мартта Токтогул районуна караштуу Жетиген айылында мугалимдик бийлесин жарык дүйнөгө келгем. 2010 жылы орто мектепти аяктап, андан кийин Жалал Абад маданият техникумун бүтүргөм. Андан соң Жалал Абад мамлекеттик университетин бүтүрүп, ошону менен катар айылдык маданият үйүн жетектеп, ошону менен катар билим берүү тармагында эмгектендим. 2007 жылдан бери карай калем кармап, ыр көлүнөн суу ичип, поэзия тармагына аралашып, ыр жазып келе жатам. 2000ден ашык ыр жаратууга үлгүрдүк ушул күнгө чейин. 60тан ашуун ырыма обон жаралып, кыргыз эстрадасында ырдалып келе жатат. Буюрса дагы быйылкы 2025 жылычы буюрса жеке автордук китептерим жарык көрөт буюрса. Алгач 2015 жылы ырларым биринчи жолу басма сөз беттеринен орун алды. 2015 жылдары мугалимдер дүйнөсү, Акыйкат, Кыргыз туусу газеталарында. Андан тышкары Кыргыз патент тарабынан Сагмалык 16 аталышындагы китепке ырларым жарыяланган. Азыр дагы мезгил менен басма сөз беттеринде жарыяланып келе жатат. 20 жылдан тарта алгач мыкты калемгер төш белгиси менен сыйландым. Андан кийин мыкты мугалим, ыйык тил, мыкты талант төш белгилери менен сыйландым. Айыл өкмөт, райондук администрация, облустук администрация тарабынан ардак грамоталар менен сыйландым. Буюрса поэзия дүйнөсүндө, адабият чөйрөсүндө Кудайга шүгүр өзүбүздүн аз да болсо ордубузду таап келе жатабыз. Поэзия жан дүйнөнүн аздыгы деп коет эмеспи? Ансыңар ошол поэзия, адабият бул жаштарды жакшы жакка тарбиялоочу багыт, жакшы чөйрө бул. Адабият менен, поэзия менен жаштар өзүнө көптөгөн пайдалуу нерселерди ала алат деп ишенем.